1931 сүлүктүнөн кайра чакыртылып, Москвада жайгашкан Советтер Союзунун борбордук басмасындагы кыргыз секция бөлүмүнүн жетекчисине орун басарлыкка жиберилет. Ага убада эле борбордогу чыгыш элдеринин коммунисттик университетинде сабак берет. Бир жылдан кийин Фрунзеге келип, бул ирет Кыргызстан мамлекеттик басмасында окуу усулдук бөлүмүн башкарат. Ал мезгилде кыргыз жеринде алгачкы жолу билим берүү жалпыга бирдей жайылып, системалуу мүнөзгө ээ болгон эле. Ошол жылдары ал бир кездери техникумда таанышып, түбөлүк саналаш жана дос болгон Ташым Байжиев менен туңгуч окуу китебин жазат. Бул анын Илимпоз катары жасаган туңгуч эмгеги эле.